Салам достор, салам урматтуу мекендештер, салам урматтуу аталар, апалар, курбу курдаштар, агалар, эжекелер. Бүгүн сиздер менен аябай маанилүү маселе боюнча пикир бөлүшүүнү туура көрүп турам. Урматтуу достор, айрыкча ушул Facebook социалдык баракчасында активдүү саясатка, маданиятка, деги эле биздин ушул кыргыздардын дүйнөгө тентип кеткен мекендештердин тагдырына бар жогуна көз салып турган биздин мекендештер алыс байма-бай ар кандай ушактарды, ар кандай маалыматтарды, кызыктуу баяндарды окуп жатсаңыздар керек. Жооп бербей эле коеюн дедим эле, бирок 2 жумадан бери эле байма-бай жеке менин адамдык, аялдык дарегиме доомат кылышып, шек келтиришип, ушундай ар кандай каралуу компаниясы иштеп жатат десем жаңылышпаймын. Урматтуу мекендештер, сиздерге айтарым, буну эмне себептен жасап жатышат? Эмне себептен мен сыяктуу жап-жаш кыргыздын жөнөкөй карапайым кызына ушундай каралоолорду жүргүзүп жатат? Эми мунун жеке жашоосу кимге керек эле дегенде эле кызыктуу суроолор болсо керек. Мен да отуруп алып ойлоном да. Менин жашоом кимге кызык, эмнеге кызык? Деги эле менин жеке турмушум, жашоом Кыргызстандын маселесин чечип коебу, же Кыргызстандын тагдырын өзгөртөбү, тагдырын чечеби, же баягы Кыргызстандагы ыплас бийликтин жоосунсуз жоруктарын, алардын калптарын, элди алдаган мошенниктердин көз боюмочулуктарын жашыруу максатында бизге окшоп ушундай активдүү бийликтин туура эмес кылган иштерин көзгө сайып айтып чыгып атсак, ошол туура эмес иштерден алаксытуу максатында ушинтип бизди каралайбы деген да ой келди да. Албетте муну мен менен биргеликте эле бар жогу жакшы билет. Мени менен катар эле биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Кимсанбаевич жана мен турмушка чыга элек. Башкача айтканда, эне сүтүм оозумдан кете элек мен сыяктуу жаш кыздарды ушундай ыплас ар намысына шек келтирген аракеттер менен 2 жыл бою, ушул Жапаровдун бийлиги келгенден бери 2 жыл бою бирөөлөрдүн төшөгүн аңтармай, алардын жеке жашоосу, деги эле ошол бирөөлөрдүн, кандай десем, бул бийликтин кемчилигин айтып чыккандардын үй бүлөсүнө чейин ушундай ыплас каралоолорду жүргүзүп, элди алаксытууга алып келет. Ушулардын баары жогун карап отуруп, биздин элге чала болот экен дегим келет да. Ушундай бийликтин келгени биздин элге чала болот экен. Садый, камчы деп кыйкырган биздин мекендештерге чындыгында эле чала болот экен. Ошолорду колдоп алып келгендерге чала болот экен. Анткени алардын канчалык аферисттигин, калпычылыгын, алардын ушу кыргыз элинин башын айлантып жаткандыгын карап көрүп туруп, ишенип, анан жанагындай Жони парк ачып берип койсо, анан кыргыздын ит аягынан бери алтын болот деп койсо, ошого ишенип, алданып отурганды жакшы көргөн эл экенбиз. Анан момунтип миңдеген, миллиондогон биздин мекендештерди Орусиядан кубалап жатат, ушинтип жатат деп арызданганга акыбыз барбы деп ойлойм да. Замандаштар, акты карадан, караны актан айырмалап билген бир коом боло алдыкпы? Биз ушундай ыплас каралоолорду жүргүзүп жаткан бийликтин тилин тыя алдыкпы? Ушуну менен эле алаксытып, көрүнгөн эле ушул барган жеринде эле капсула салган, резиденцияда чалкалап, тайраңдап, лыжа теп, топ тепкенде да жөн теппей, ич кийимин кийбей, шерменде болгон ажоонун бизге кандай кереги бар? Демек, ошол ажоо келсе, демек ошого лайык элбиз. Биз ошого татыктуубуз. Анан дагы ошого окшогон ыплас бийлик, мага окшогон кыргыздын карапайым кыздарынын ар намысына чейин асылышат. Урматтуу туугандар, мен эч качан турмушка чыккан эмесмин, чыга элекмин, дагы да чыгайын деген азырынча оюм жок. Анткени мен турмуш курууга азыр даяр эмесмин.
мен азам кете элек. Кыргыздын азасына, кыргыздын монтип чет мамлекетке чыгып, ошол жактан биздин мекендештердин сөөгө, биздин өлкөбүзгө барып жатканына менин ушу жүрөгүмдөгү өрттөнгөн азап кете элек. Кыргыз качан бактылуу болгондо, качан биздин келечегибиз ишеничтүү колго тапшырылганда, анан мен жеке турмушумду ойлойм деп мен жеке керт башымды биздин мекендештердин, биздин элибиздин жаркын жашоосу үчүн жеке керт башымды байлап коюп, чындык үчүн чыркырап чуркап жүрөм. Бирок мага окшогон ушундай таза жаштарды, таза мекендештерди, таза саясатчыларды, маданият кызматкерлерин, коомдук ишмерлерди ушинтип ыплас жукпаган каралоо менен каралашат. Эми мен турмушка чыккым келген учурда деле бул бийликтин иши эмне? Бирок менде кыргыздын салт санаасына ылайык өзүмдүн каадам бар, өзүмдүн намысым бар жана өзүмө ылайык тандоом бар. Мен аксакал баш атамдай көргөн кишилерге көз артып, алардын мага болгон ушундай бир көңүл бурусуна муктаждыгым жок. Мен тажрыйбасын, билимин жана ошондой эле жашын сыйлаган аксакалдар моминтип Садырга окшоп, Ташиевке окшоп, ыплас өзүнө окшогон ушу пресс-катчыларды, өзүнө окшогон телеканалдарды, аймак каналдарды ачып алып, оппозициялык топторду жамандагандан башкага жарабаган ыплас, ушунчалык ыплас 30 жылда мындай бийлик болгон эмес чындыгында. 31 жылда деп эле айтып кое берейинчи. 31 жылда мынчалык ыплас бийликти көргөн эмесмин. Тупойдун тупой бийлиги десем жаңылышпайм. Ушинтип ачык айкын эле айтыш керек болуп калды. Бул бийлик кетет, көрөсүңөр. Элдер кубалап кетиреби? Бул бийликке нааразы болуп кетиреби? Айтор баары бир кетет. Бирок эл биз калабыз. Бирок чындык үчүн, акыйкаттык үчүн күрөшкөндөр саналуу гана. Аразаков сыяктуу, Жусуп Абдрахманов сыяктуу, Арабаев сыяктуу, Тыныстанов сыяктуу, Айтматов сыяктуу олар саналуу гана болот экен. Бирок ошолордун жолун жолдоп буйруса, биз да кыргыздын жаркын келечегибиз үчүн керт башыбызды байлап коюп чуркап жатабыз. Мекендештер, менин апам өлгөндө дагы, бир тууган агам өлгөндө дагы сынган эмесмин. Анткени алар мага мурас кылып өздөрүнүн тарбиясын, адал оокат таап жегенди үйрөтүп, өздөрүнүн насаат сөздөрүн таштап кеткен. Мен келечегимди Кыргызстандын жаркын жашоосу үчүн арнаганмын. Ошондуктан жанагындай ыплас сөздөргө ишенбеңиздер. Ал эми ушул бийликти тандап, ушундай жаман жашоону, ушундай жаман турмушту көрүп атсак, демек кайсы бир деңгээлде коом биз өзүбүздү күнөөлөшүбүз керек, бизге чала болуш керек, дешибиз керек. Кезинде мен да алданганмын ушул бийлик. Ошондуктан айтарым, ушул бийлик алданып, сәдей жакшы иш кылып атат деп ошол азгырылыктарга ишенип отургандар, сиздердин акыңыздар жок. Сиздер керек болсо, өзүңүздөрдүн огородуңуздарга өспөгөн бир өсүмдүктү экпейсиздер да. Кыргызстанда бизде эмне өспөйт? Сиздер барып алып Кыргызстанга өзүңүздөрдүн огородуңуздарга же бананды экпейсиңер, же мандарин экпейсиңер, же болбосо ушул ананасты экпейсиңер да. Жок, түшүм болбойт баары бир. Түшүм боло турган бир нерсе эгейли деп. Бирок бийликке убакыт берейли деп өзүңөрдүн жаркын келечегиңерди тебелете бересиңер. Ошого ылайыктуу эл болдук. Бул бийликтин өмүрү узун эмес. Мындай калпычылык менен, мындай ыпластык менен эми жанагы эл берген мандатты алып коюп, жеке мен үчүн гана ойлонуп табылган, каралап атайын мамлекеттик каналдар менен ар түрдүү түркүн түстүү адамдар менен, журналисттер менен акчаларды жумшап, жеке кенедей мендей кыз менен күрөшкөн бийликте абир барбы? Мени каралатып отургуза алушуларга акча берип, бирок ошолорго кызмат кылып, жугунду ичип, мени жакындан тааныбай, көрө албастык кылып, чычалап, бул бийликтин абирин ачып жатсак, биздин оокатыбыз түгөнүп калат деп
ошолорго кызмат кылып жаткандарда эртең тозоктун отуну болушуна шегим жок. Кыскача эле ушундай жалпак тилде ачуу акыйкат сөзүмдү айтуумду кабыл алып коюңуздар, урматтуу мекендештер. Анткени мындан башка сөз таасир этпей калды буларга. Бул бийлик Кудайды да тааныбай калды, Кудайдан да коркпой калды. Кудайдан коркпогон үчүн ушундай карандай калыптарды мага чапташып, фотошоп кылып жасап, мени жазды деп жазбаган нерсени. Айланайын замандаштар, өзүңөрдүн атаңарды эмне сүйгүдөй силер эмне динден чыгып кеткен же болбосо ушундай бир кылыгы суук адамдардын эле образын кийип калды да бул бийлик. Ошол өздөрүндөгү нерселерди бизге таңуулап жазат. Эми ал нерсеге мен чечалабай деле калдым, көңүл да бурбай калдым. Бирок өздөрүнүн абирлерин ача берсин. Булардын күнү көпкө барбайт. Эл деле тоюп бүттү, кымбатчылыкка тоюп бүттү, калптарга тоюп бүттү. Эл бир күн тарс этип жарылып, чокусуна бир койгондан анан ойгонушат. Отурган түрмөлөрүнө кайра барышат. Мунун бар жогу ачык айкын көрүнүп калды. Андыктан урматтуу мекендештер, жаркын келечегиңиздер үчүн күрөшүңүздөр. Биз күрөштөн талбайбыз, тайбайбыз. Булардын калпын, чыныгы жүзүн дагы да ача беребиз. Бизди кайра ушундай каралоо менен шыктандырат, кайра бизге мындай мотивация берет. Анткени биз туура жолдо кетип жатыптырбыз. Демек чычалап ушунча фейк армияны жалдап бизди каралатып жатса, демек биз алдыда экенбиз деп түшүнөбүз. Ушинтип көңүл буруп бизди эстеп тургандарына ыраазычылык билдиришибиз керек. Бул дүйнөдө билип билбей кеткен күнөөлөрүбүздү булар жууп жатышат ушундай арам каралоосу менен. Буйруса, Кудай баарын аныктоочу, баарын тактоочу, баарын тегиздөөчү зат. Ошондуктан биз аз гана эл болсок дагы саз эл болуп, жаркын келечек үчүн бир аксакалдарыбыз каадасын кармап, жаштарыбыз өзүнүн ушул келечек үчүн чындыкты айтып күрөшө турган эл бололу. Замандаштар, бул бийлик болбой калды чындыгында. Жаштарды камап атат, жаштарды куугунтуктап жатат. Кечээ эле жаштар келет, иллюстрация болот деп алып, жалаң ошол жаштардан өч алгандай, жанагы уурдап жеген көпөстөрдүн бар жогу үй камагына чыкты. Жээнбековдун бийлигинен тарта, Жээнбеков өзү баш болуп, бар жогу үй камагында. А бирок жаштардын бар жогу түрмөдө жатат. Мына Жапаровдун бийлиги, мына Алдар Көсөк Калпычынын бийлиги. Мына ошолорго баш ийип, ошонун калпына ишенип отура берген бизге, элге алкыш. Калпычы эмесмин, мени калпычы дедиң деп сотко бергиси келсе, Жапаров сотко бере берсин. Мен бул жашоодо өлүмдөн да коркпойм, башкасынан да коркпойм, мен бир Кудайдан корком. Ошондуктан жаштар, алданганыңар кут болсун, алданганыбыз кут болсун. А бирок мен сыяктуу топ жарып чыгып, чындыкты айткандан коркпогула. Анткени бир башта бир өлүм. Өлүм менен гана коркутпаса, бизди эч нерсе менен коркута албайт. Анткени биз тазабыз. Биз кыргыздын ит аягынан бери алтындан болот деп калп айткан эмеспиз. Биз Максим Бакиевдин мекемелерин басып алган эмеспиз. Биз Ысык көл инвест банкынан акчаларды уурдап алып, чет мамлекетке чыгарып кеткен эмеспиз. Биз Жыргалаң шахтасын талкалаган эмеспиз. Биз Кытайлар менен соодалашкан эмеспиз. Биз ууру коррупционерлер менен соодалашып алып, элдин тагдырын талкалаганыбыз жок. Биз жаштар тазабыз, биз абердүүбүз, биз намыстуубуз, берген сөзүбүздө турабыз. Азыркы бийликке окшоп калпты айтып, жаштарды колдоп, аларды камаган жокпуз. Биз бар жок жагыбыздан тазабыз. Бизге сөз тийгизип дагы, тил тийгизип да, кол тийгизип да айыптап бизди камаганга бул бийликтин акысы жок. Булар өздөрүнүн бийлигинен айрылып калган. Жаштар элди ойготуп, биздин калпыбызды айтып, элге жеткирип, эл бизди кубалап түшөт деп корккондугун айынан отурат азыр. Жаштарды ошондуктан камап жатат. Келетат жаштар, келетат деп тансалап аткан жаштар чекеден камалып атышат. Өз жашообуз үчүн, өз тагдырыбыз үчүн күрөшпөсөк, анда булар биздин келечегибизди тепселеп, бизди сата берет кул кылып. Ошого чыдасак, анда акырына чейин отура берели. Чындыкты талашып чыгып, бийликтин көзүнө сайып көрсөтүп, элге кул кылып, буларды иштетиш керек. Ошондон кайтпайлы, урматтуу мекендештер. Саламат болуңуздар.